Быйыл Ош шаарынын бюджети 1 миллиард 357 миллион 700 миң сом болуп бекитилди. Бул былтыркыга салыштырмалуу 32 миллион сомго көбүрөөк. Эске салсак, былтыр бул сумма 1 миллиард 325 миллион сомдон ашкан. Былтыркы жылы пандемияга байланыштуу ошол бекитилген бюджет 252 миллион сомго корректировка болгон, аткарылбай калганда. Ошого салыштырганда 2021 жылкы бюджет 284 миллион сомго көп бекитилди. Ошондой эле жергиликтүү тургундардын талабы менен бүгүнкү жыйында ипотекалык насыянын пайыздык үстөгүн жок кылуу маселеси каралды. Ансыз да болгону 4 гана пайызды түзгөн үстөк элдин өтүнүчү менен бекитилген. Мындан азайтуу мүмкүн эмес дешет эл өкүлдөрү. Алгач ипотека жылдык 30 пайыздык үстөк менен берилип келген. Кийин 20 пайызга, андан соң 12 жана 6 пайызга төмөндөтүлгөн. Учурда турак жай алгандар 4 пайыздык үстөк төлөшөт. Ипотека менен иштеген Ош шаардык мэриянын кызматкерлери бизге далилдеп, азыр эгер бул пайызды жоготсок, кийинки үй алуучуларга мүмкүнчүлүк жок болуп, бул ушул система бузулуп кетет деген ниетти билдиришти. Биз ошого байланыштуу эми дароо эле бир маселени сессия алып келсе, биз сессиянын ичинде эле карай албайбыз. Кайсы маселе болсун атайын комиссия иликтеп, анан бизге өзүнүн жыйынтыгын бериш керек. Ошондой эле депутаттар мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Исаковдун ысымын Ош мамлекеттик университетине ыйгаруу боюнча маселени талкуулады. Анда көпчүлүктүн добушу менен бул сунушту билим берүү министрлигине жолдоо чечими кабыл алынды. Каныбек Исаковду атына өткүзбергиле деп туруп, бизге ошондой сүнүш келди. Ал сүнүштү Ош мамлекеттик университет ректорунун колу менен келди. Ошо жамааты топтолуп, профсоюздук комитет топтолуп, ошондой сүнүш берелик деп бизге ошо маселе менен чыгышты азыр. Чыкты, эми биз мыйзам чегинде аны азыр шаар кеңешке алып чыктык. Ошмунун мурдагы ректору жана билим берүү министри маркум Каныбек Исаковдун ысымын ыйгаруу сунушу парламентте да каралган эле. Мындай демилгени депутат Жанар Акаев өткөн жылдын 3-декабрында өткөн парламенттик жыйында көтөргөн. Мындан тышкары жыйында социалдык жана экономикалык маселелер талкууланды. Мээрим Алмазбек кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.